Салам алейкум, урматтуу замандаш. Бул чыгарылышта жасалма интеллект жана анын биздин жашообузга тийгизе турган таасири тууралуу сөз кылмакчыбыз. Балким сизге маалым болгондой, жасалма интеллект бул адамзаттын интеллектуалдык ишмердүүлүгүн имитация кыла турган компьютердик технология. Ал эми ушул компьютердик технология биздин жашообузду кантип өзгөртөт жана мунун кандайдыр бир терс таасири барбы? Дал ушул суроого биргеликте жооп издемекчибиз. Келгиле алгач жасалма интеллект эмне экендигин кайсы бир мисалдын жардамы менен түшүнө кетели. Элестетиңиз, сизде кайсы бир акылдуу бала бар дейли. Сиз ага ар кандай нерселерди үйрөтүп жатасыз. Мисалы, тамак жасаганды, математикалык эсептерди чыгарганды, же болбосо автоунаа айдаганды. Бул бала барган сайын акылдуу болуп, сиз берген тапшырмаларды бат кабыл алып, нерселерди бат-баттан үйрөнүп, келечекте келе турган татаалыраак тапшырмаларды өзүнүн тажрыйбасына таянып, мындан дагы жакшы деңгээлде аткарууга жөндөмдүү болуп баштайт дейли. Ал эми жасалма интеллект кудум ошол акылдуу баладай эле. Бирок ал бир нерсени кылганды сизден үйрөнбөстөн, тескерисинче ага берилген маалымат топтому алгоритмдердин негизинде кайсы бир нерсени кылганды үйрөнөт. Акылдуу бала сыяктуу эле ал өзүнүн тажрыйбасын тапшырманы аткарууда жана өзүнүн ишин жакшыртууда колдонгондой эле, жасалма интеллект ага берилген маалымат алгоритмдерден пайда болгон тажрыйбанын негизинде ишин аткарып, өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшыртканга аракет кылат. Жасалма интеллекттин биздин жашообузга тийгизе турган таасирин аныкташ үчүн тарыхка көз жүгүртүп, 100 жылдар мурун башталган өнөр жай революциясына салыштырып, ал кездеги болгон тарыхый өзгөрүүлөр азыркы жасалма интеллекттин киргизилишине кайсы бир деңгээлде окшош экендигин байкасак болот. Жасалма интеллект компьютерлерге маалыматтарды анализдеп, чечимдер чыгарып жана тапшырмаларды аткарганга мүмкүнчүлүк берет. Ошол менен катар ал адамдарды кээ бир жумуштарды кылууда алардын ордун ээлеп, аларды алмаштыра баштады. Биз муну айдоочусуз жүк ташуучу унаалардын, айдоочусуз таксилердин дүйнөнүн кээ бир уруксат берилген шаарларында киргизиле баштагандыгынан байкасак болот. Же болбосо башка мисал бул акыркы убакта хайп болуп келе жаткан чат GPT. Ал болсо көпчүлүк адамдар ээлик кылбаган маалыматка ээлик кылып, адамдардын суроолоруна жооп берүүдө жана тексттерди генерация кылууда өзүнүн мыкты экендигин көрсөтүп келүүдө. Мисалы, сиз бир маракеде сөз сүйлөгүңүз келсе, сиз чат GPT'ге кайрылып, ошол текстти генерация кылып алсаңыз болот. Өнөр жай революциясындагыдай эле азыркы учурда жасалма интеллекттин айынан кээ бир жумушчу орундарынын жок болуп кетүү коркунучу бар. Бул өз кезегинде социалдык чыңалууларга алып келиши мүмкүн. Мисалы, кээ бир жумушчулар аларды жумушунда жасалма интеллект алмаштырып коет деп ойлоп, бул өз кезегинде коомдогу жумушсуздукка жана теңсиздикке алып келет деп кооптонушат. Бирок буга карабастан төмөнкү нерсени билип коюу зарыл, жасалма интеллект адамдын эмгегин толук түрдө алмаштыра албайт. Мисалы, кардарлар менен байланышуу, адамдарды башкаруу же креативдүү чечимдерди кабыл алуу сыяктуу тапшырмалар адамдын компетенциясында кала бермекчи. Мындан сырткары жасалма интеллекттин колдонулушу IT жана программалоо жаатында жаңы жумушчу орундарынын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Корутундулай кетсек, жасалма интеллект өндүрүштүн эффективдүүлүгүн жогорулатып, жашообузду ыңгайлуу жана коопсуздуу кыла туруучу күчтүү курал. Бирок башка технологияларда эле жасалма интеллекттин өзүнүн тобокелдиктери жана проблемалары бар. Бул маселелерди талкуулоо жана жасалма интеллекттин зыянынан пайдасы максималдуу болушу үчүн адамдар биргеликте иш алып баруусу зарыл.